Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu istacibu lillahi ve rasuli idâ da'akum lima yuhyikum وَعَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. O iman keltirgen pendelerim, silerdi Allah Taala paygambar silerge jakşılık alıp kelçi nerselerge çakırganda ağa жооп bергile, ağa yerçegile deydi. Silerdi Allah Taala menen paygambar bir gana jakşılıkka çakırat eken, bardığыбызды. Urmatlı bir toğan kebir uçurlarda biz pendelik kılıp durup, oşo baskan turganыбызda aramdan көрүнгөн ырыскы же болбосо оңоюраак табылган бир нерселер биздин көзүбүзгө жакшы көрүнүшү мүмкүн экен. Бирок Аллах ошо адал жолдо жүргөнүң, арамга баспагының bir gana jakşılıkka çakırat eken, namaz okугунуң, ушул нерселердин бардыгы бизге bir jakşılık alıp келе турган нерселер экен. Allah пайгамбар силерге jakşılıkка чакырып атабы, силердин жашооңорду тирүү болуусуна чакырып атабы, силерге jakşılık alıp келчү нерселерге чакырып атабы, ага ээрчегиле дейт. Силер биргиле, силердин адам менен anın жүрөгүнүн ортосунда Allah Taala daima жүрөгү менен адамдын ортосунда турарын билгиле. Allah Taala'nın каалоосусуз эч нерсе кыла албасыңарды билгиле. Ага bir gün tirilip anın astına, Allah Taala'nın astına kaytıp bara turgan günüңөрдү эстеп, ошону билип жүргүлө дейт. Урматтуу bir toğandar, Kur'andын аяттарын бардыгыбыз ойлонуп, жашоолорубузда бардыгыбыз Allah Taala'dan жардам сурап, o Allah'ım bizdi uşu ak jolungan adaştırбагын, sen emnege çakırsan, paygambar emnege çakırsan, oşonu atkarıp ötüşke Kudayım jardam bergin dep Allah Taala'dan dua kılalı. Bul dünyanın kızıkçılıktarıçı bugün bar eken, erteң jok urmattуу bir toğandar. Günдөр ötöt eken, birok жылдар uçat eken, oşonu unutpaylı. Бұл адам деген билинбей кандай 50-ге чыкканын, кантип 60-ка чыкканын билбей калып атат. Адамзаттын жашоосу 60 менен 70 тилине ортосу. Ошо кымдай ушундай кыска жашоо үчүн бири-бирибизди ушул дүйнөдө карап эт болбойлу. Али радыйаллаху анху bir күнү ушунтип мүрзөнүн жанына барат экен. Ушул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдар, силерде эмне кабар бар деп ушинтип кыйкырат экен. Кабар чыкпайт, адамдардын бардыгы өлүп жаткан адамдан эмне кабар? Кабыр жердин астында жаткан, бир астың шайт экен да. Силерден кабар келбесе, мен бул тараптагы кабарды айтайынчы. Силер бул дүйнөдө дүнүйө топтодуңар, силер кеткенден дүнүйөңөрдө адамдар талап кетишти. Силердин калтырган аялдарыңарга башкалар үйлөнүп алышты. Сенин ушу авторитетиңдагы адамдардын арасында аброюңдагы унутулду деген экен. Дүнүйө көрдүңүздөр ушундай экен. Бул дүнүйөдө өтөсүң, сенин аброюңдагы унутулат. Сенин тапкан дүнүйөңдү башкалар үчүн жыйнайсың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сен тапкан дүнүйөдөн дейт, жеп ичип денеңе сиңиргениң сеники, кийип туруп эскертип чечип койгонуң сеники. Анан соопчулук ишке жумшап, ошо тапкан дүнүйөңдү соопчулукка жумшап, Алланын астына жөнөтүп койгон, ахиретиңе жөнөтүп койгон сеники. Калган тапкан дүнүйөңдүн бул дүйнөдө убара болуп аткан нерселериңдин бардыгы башканыкы болот экен. Урматтуу бир туугандарыбыз, ошон үчүн акылдарыбызды жыйнап, бардыгыбызга Алла Таала иман берип, мына мечитке жыйнап келип атат. Ушунун кадырын билели. Ушул учурларда кыска дүнүйөбүздө ушундай болбогон дүнүйөнүн болбогон алдаган нерселерин алданбай Алла Таалага жооп берели. Дайыма намаздарыбызга бекем бололу, орозолорубузга бекем бололу, тилдерибизге бекем бололу. Тилдерибиз бир гана Алланы зикир кылып, Кур'ан окуп, жакшы сөз сүйлөп, адамдардын алкышын алган сөздү сүйлөй турган тилдерден кылып Алла Тааладан жалынып жалбаралы. Кудайым бардыгыбызды өзүнүн ак жолунан адаштырбасын, бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Рахмат.